Ушул мыйзамдын колдонулуш чөйрөсү жана максаттары, ушул мыйзамдын колдонушу улуттук валютаны пайдалуу менен эсептешелүүдөгү жүзөгө ашыруучу жеке жактарга, жеке ишкерлерге жана юридикалык жактарга менчиги түрүнө карабастан жайылтат. Физлица тоже касается, а вы сказали только ИП и юрлица. Это не только бизнес анда. Урматтуу коллегалар, биз буга каршы болуш керек. Мен кечирим сурайм, урматтуу коллегалар, да. Бунун аркасы ызычуу болот. Аябай ызычуу болот. Туура түшүнсөңүздөр. Эртеси күнү мен мисалы жоопкерчилик албайм. Рахмат. Бирок айыл жеринде тургандар келип, бүгүнкү күнү итак бюрократия деген толтура. Кагазды көтөрүп алып, баласына справка албай жүрөт. Анан банкта жүрөт экен, машина алып аттым эле деп, кайра шот ачып, которуп, ошо которгон акчасына дагы пайыз төлөп, мен ошого каршы болуп атам. Карапайым элдерге бул мыйзам туура келбеген мыйзам. Акылбек Тогузбаевич, мен сунуштап бербейм, мен каршымын бул мыйзамга. Рахмат. Анан эми бу жерде кегиле мындай немени душманың болсо дагы элдин пайдасына иштеген мыйзам алып келебиз, сен колдоп беришиң керек, Кудай карап турат. Биз жеке тарыныштарды, жеке эмелерди жыштырып коюп элге кызмат кылалы келиңиздер. Анан муногу жана бул жакта мен сүйлөбөйүн дедим эле деп такыр бурмалап жооп берип атат да, жок бул юридикалык жакка эле тиешелүү деп. Элбирайым туура айттыңыз. Турбайбы жазылып турбайбы, бурмалабагыла. Бу это подлог документ болот. Бул статья бар буга. Жоопко тартылып каласыңар бул боюнчачы. Жоопко тартылып каласыңар, эсиңерде сактагыла ушу нерсеничи.